Жылдын башында атам каза болгон. Анан бир мал сойдук. Ал союп, ошо баягы карашын өткөрүп, анан ошону өткөрүп бүтүп отурганда мен айткам, эми 40, айттык, анан жылдык деген нерсе жок. Болду, бүттү. Бул уже президент дагы указ чыгарган, муфтий дагы фатва чыгарган деп айтсам, деп калышты эле бир туугандар. Анан бир ай өткөндөн кийин эле уже башташты. 40 өткөзүш керек, өткөзөбүз. Анан 40 атала бышырабыз деп каяктан эмнени таап алган болду. 40 атала деп мен быйыл уктум өмүрүмдө биринчи жолу. Анан андай нерсе жок десем укпайт, билгениңер кылгыла. Билгениңер кыла бергиле. Сен бир аздан акча топтоп бердик иши кылса. Анан анысын өткөздү. Анан айттык кылабыз деп чыкты. Анан бул айт деген ал орозо айт менен өлгөн адамдын вообще тиешеси жок. Бул айт деген бул майрам, бул мындай бир аза күтө турган бул күн эмес. Десең деле түшүнбөйт экен. Өткөрөбүз болуптур деп анысын да өткөрдүк. Эми экинчи, үчүнчү айттык деп атат, анан жылдык деп атат деп, булар мындай бир бесполезно экен буларга айтканчы. Булар муфтийдин деле сөзүн укпайт экен, президенттин деле сөзүн укпайт экен, бир тууганын деле сөзүн укпайт экен, бир ушундай бир өздөрү мындай намаз окубай жүргөнүнө кыжалат болбойт. Анан ушундай бир 40 нерселерди өткөрбөй калдык деп кыжалат болуп, ушундай аябай кайгырганына мен мындай бир таң калам да. Сен өлгөндөн кийин сен эмнеге 40 өткөрбөдүң, эмнеге айттык өткөрбөдүң деп сурабайт аерде. Эмнеге андай кылбадың деп. Намазыңды сурайт. Эмнеге намаз окубадың депчи. Ол сен бир тууган укаң бар эле го, мына сакалчан. Ошол айтпады беле, эмнеге окубадың деп ошону сурайт. Ошого кыжалат болуш керек болчу. А булар болсо каякта бир ырым-жырым баягындай бир нерселер үчүн кыжалат болот да. Ал өзү жана 40, анан кийин дагы үчүлүк эмне дегендер, ал өзү бул орустардан кирген нерсе экен. Сороковка дагы эмне деген бир эмелердинчи. Эми иши кылса